Арыбаңыздар, урматтуу көрүүчүлөр, назарыңыздарда Бишкек 24 медиа порталы. Биз адаттагыдай эле актуал темалардын алкагында маек коруну улантабыз. Бул сапар учурда коңшулаш жана боордош Казакстан өлкөсүндө болуп жаткан окуялар жөнүндө кеп козгомокчубуз. Ал үчүн биз атайын меймандарды чакырганбыз. Атай кетсек, бүгүн бизде конокто саясат талдоочулар Турат Акимов жана Алмаз Тажыбай. 2 январдан бери бүгүнкү күнгө чейин уланып жаткан ушундай саясий кризис деп да атап калдык. Ошого алып келди. Эми мындан улам ушул Казакстан Республикасында орун алган окуялар, Турат агай, Орто Азия чөлкөмүнө кандай таасирин тийгизиши мүмкүн? Анын ичинде Кыргызстанга канчалык деңгээлде мындай таасири бар? Казакстан өтө чоң өлкө. Таасири абдан күчтүү болот. Эгерде жогорку бийлигин бүгүн жоготуп койсо казактар, булар көп жылдык граждандык тирешке барып калат. Анткени Казакстанда өтө чоң аскер базалар болгон. Аскер складтар болгон, артиллерийский склад. Мен аякта кызмат өткөм өзүм. Ар бир 100 километрде артиллерийский складтар болгон. Вдоль китайской границы деген бүт чечилген. Анан вдоль афганская деп тияка да куруп салган. Но Түркистанский область, Чимкент тарабынан. Эгер ушул куралдын баары тарап кетсе, ошонун баары элге өтүп кетсе, эч качан Казакстанда тынчтык болбойт. Ошон үчүн буларда азыр канча жаманчылык болсо дагы эң жогорку бийликтин башында отурган Токаев сакталыш керек. Парламентти, өкмөттү алмаштыра берсе болот ар бир мамлекетте. Бирок символ власти эгер Токаев кетсе, анда нечен деген авантюристтер чыгат, бийлик талашып. Анан курал колго өтүп кеткен болсо, булар кыргыздардан жаман аты шоо барат. Анткени өзүнүн ички күчү Казакстанды ушунча чоң мамлекетти кармай турганга күчү жетпейт. Ошондуктан мына ОДКБ аскерин чакырып отурат. Булардын баары жанагы стратегический космодром сыяктуу артиллерийский склад базаларды керек болсо ровдолор да кайтарыш керек. Анткени эгерде казак милициясынын өзүнүн милициясын бүт граждандык ушундай бейбаштыкка жумшаса, бүт ровдонун баары жылаңач калат да. Ал жердин баарында оружейный комнаталар бар. Ага кол салып эле мына биздин талас чаллабаттай кылып эле куралдын баарын көтөрүп кетет. А курал колго өткөндөн кийин кайтып келбейт оңой менен. Аны зорго сатып алсаң да сатарын Кудай билет. Ошол эң негизги коркунуч булардыкы ушуда. Анан бул Казакстан ушунча чоң өлкө, дүйнөдө 6-орунду ээлейт. Мунун ортодогу Россия менен Евразий байланыштын негизги транзитный коридору Казакстан эле болот. Эгерде буларда тынчтык болбой Ливияга айланып, Афганистанга айланып кетсе, анда Орто Азия бүт эле кесилип калат. Өзбекстандагы учурайт, Туркменияда, Кыргызстан бүт баары чыга албай калат жогору жака, батышка. Бизде тоон аркалап Кытайга жүк ташуу жолдору аз болуп калат. Анан бизде баягы канча 100 жылдык карым-катнаш булактары, агымдар бар да, жолдор. Анын баары буулуп калат. Казакстанда эгер жолуна көрүнгөнү курал көтөрүп алып, жыкты минип алып Афганистан болуп кетсе өтө жаман. Ошондуктан бүгүн ОДКБ айла жоктон киргизип атат. Болбосо бул коркунучу өтө күчтүү. Биз кенедей Кыргызстанда бизде мобильный мамлекет бизди уюштуруп жыйнашканга оңой. Бирок биз ошондо да бизде бийлик канча кармала албай, канча транзит власть болуп мына 3-чү төңкөрүш болуп отурабыз. Буларды деген ошончо территорияны башкарып, ошонун баарын бирдей көзөмөлгө салыш кыйын. ЖККнын алкагында Кыргызстанда мүчө да аталган уюмга. Анан башка өлкөлөр аскерлерин киргизип жатат. Ал үчүн Кыргызстандын эли басымдуу бөлүгү мындай каршы туруп атат десек де болот аскерлердин киришине. Анан кийин кирип калса, казак элинин мамилеси, анан кыргыз элинин мамилесине кедергисин тийгизип калбайбы ушул? Мен жана айтып кеткенде, бир жагы бул демонстрация болуп атат да, Токаевди колдоп атабыз дегенде. Ошо ыктыяр менен. Эгерде мындай караганда эми 2,5 миң контингент болуптур. Көбүнчөсү 1 миңден ашык Орусияныкы. Анан Белоруссияныкы 70, Арменияныкы, анан Тажикстан менен Кыргызстан. Биздики баягы санын билинбейт, кимдер барарын. Айтып атпайбы, жанагы эми боюнча бизде ошондой жарандык жардам эле жетиштүү болот. Эгерде мына биз колдодук депчи. Экинчи жагы мен туура бул каралганбы ЖККнын келишими? Каралган. Ал жерде жазылган. Ошо жана беренелериндечи.
Анан мыйзамсыз деп дагы айтып атпайм, бул дагы далилдеш керек, анткени мен жана өздөрү далилдеп бериш керек, айтыш керек, ким эле ачык эле айтыш керек деп. Мисалы, Сирияда айткан игил, мына ислам мамлекети деп ошон үчүн кандай бир жардам берилет да. Тажикстан туура тияктан болуп атат деп кандай бир ачык эле айтылыш керек да. Андай жок болсо бир кандай конспиратив кийин уят болуп калат да. Мейли кошуна коңшу биз тарыхыбызда бир деле эл болуп, бир эле кыргыз деп аталган илгерки замандан бери. Биз тууганбыз, боордошпуз деп айтып келебиз. Боордош, анткени мен баарыбыз дилибиз, динибиз жанагы эле чек ара болбосо азырчы баары окшош да. Анан мындай айтканда жардам бериш керек. Элдик дипломатия туура айтып атат Турат Аким мырза. Анткени мен жанагында бизде кыргыз, казак ассоциациялар бар, мына достук кандай ошолор кандай жанагындай өздөрүн биздин мамлекетте дагы мисалы Казакстан стратегиялык партнер келишим бар. Ошонун алкагында жанагындай сунуштарды кылса болот. Анан макул десе ошо жактан кече Токон Маматов айтып атат, ошол жакка биздин бийликтер ага кошуп, мен дагы ошо элдин жанагындай коомчулуктан дагы барып, керек болсочу журналисттерде барып кандай бир ошону билип коюш жакшы. Ооруп атканда, бирөөгө кыйын болуп атканда, ушул моментте эмеш керек.